Каскадерлук кесип ары кызыктуу, ары кооптуу. Бул кесип менен алектенүүгө ар кимдин эле эрки жете бербейт. Анткени дайыма адам оюна келбеген трюктарды жасап, каражанды тобокелге салуу керек. Антпесе каскадер атала албайсың. Бүгүнкү сөз мына ушул эр жүрөктүктү талап кылган кесип ээлери тууралуу болмокчу. Өлкөбүздө бул кесиптин чейир алышына маркум Үсөн Кудайбергеновдун салымы зор. Ал өз убагында АКШ, Италия, Франция, Германия сыяктуу дүйнөнүн 40тан ашык өлкөсүндө тартылган 300гө жакын тасмада ар кандай трюктарды аткарган. Кыргыз каскадеру Үсөн Кудайбергенов Өзбек фильм киностудиясы тарабынан тартылган Генийдин жаштыгы тасмасында ат менен 27 метр бийиктиктен секирген. Ал трюк Гиннес рекорддор китебине жазылган. Собаки! Ублюдки! Лекаришку поганого поймать не смогли. Упустили, твари вонючие! Тилекке каршы чыган каскадерубуз 2005-жылдын 10-апрелинде белгисиз адамдар тарабынан атылып өлтүрүлгөн. Ушул убакка чейин аны ким атканы белгисиз бойдон калууда. Бирок Үсөн Кудайбергеновдун көзү өтсө да, анын жолун жолдоп, оттон, суудан, бийиктиктен коркпогон кыргыз каскадерлору бар экени кубандырат. Алардын бири 57 жаштагы Султанбек Дыйканбаев. Ал каскадерлук кесипти аркалап баштаганда болгону 16 жашта болгон. Ал эми 18 жашына тарта ар кандай кинолорго тартыла баштаган. Пришел в кино по стопам своего старшего брата. Мой старший брат Сатар. Кино тармагына Байкем Сатар Дыйканбаев аркылуу келип калгам. Ал ошол учурда Үсөн Кудайбергенов менен бирге машыкчу. Алар мага көп нерселерди үйрөтүштү. Бул кез 1976-жылдары болчу. Ошентип съемкаларга чыга баштадык. Негизи ар бир трюкту кылаардан мурун бардык кадамды жакшылап эсептеп чыгуу керек. Анткени биринчи орунда коопсуздук турат. Кандай болгон күндө да жаракат алуу тобокелчилигин минималдаштыруу зарыл. Трюктарды коюучу булардын баарын ойлонууга милдеттүү. Который занимается постановкой именно трюками, он должен все это продумать. От и до, все детали. Каарманыбыз кыргыздын жана чет элдин дүйнөгө таанымал Монгол, Миңбала, Көчмөн, 47 Ронин, Марко Поло, Кожо Жаш, Каныбек жана башка бир катар тасмаларда тартылган. Эсиңиздерге сала кетсек, Султанбек мырза Курманжан жатка тасмасында Элина Абай кызынын ордуна жардан секирген. Надо было поехать выбрать это место. Сложно было найти. Я поехали туда, вот, где Кемин. Алгач ат менен секирген жерди табуу кыйын болду. Кемин районундагы Чу дарыясынын жээгин карап көрдүк. Бирок ал жакта ат менен кошо агып кетчү дейсиң. Ал жакта 2 күн издеп, акыры секиргенге ылайыктуу жер таптык. Болжол менен 1 жума даярдандык. Биринчи каскадер Жамил Жуматаев атсыз секирип көрдү. Андан соң мен ат менен секирдим. Трюкту тартуу учурунда бардыгы ийгиликтүү өттү. Атта мен да жабыркаган жокмун. Башкысы көрүүчү Курманжан секирди деп ишенди. Самое главное, вот действительно, чтобы зритель поверил, что это актер или актриса выполняет тот или иной трюк. Самое важное для кино. Айта кетсек, Султанбек Дыйканбаев буга чейин тактап айтканда 1990-жылы тажик режиссеру Тахир Сабировдун Көз жаш жана Кылыч тасмасында 37 метр бийиктиктен секирген. Там сюжет простой. Тасманын сюжети аябай жөнөкөй болчу. Анда кээде кембагалдардын бири байларга каршы көтөрүлүш чыгарат. Ал жакта баш каармандын жардан ат менен секирген жерине тартылдым. Жардын бийиктиги 37 метр экен. Секириш керек дегенинен секиргем.
Бирок ошол учурда бийиктикти каттоого алыш үчүн эч кимди деле чакырбаптырбыз. Ажиотаж вокруг этого. Самое главное для нас, для киношников, это сделать трюк и правильно исполнить этот трюк. Албетте, кооптуу кесипти аркалап жаткан соң, өмүргө коркунуч жаралган учурлары болбой койбойт. Каарманыбыз ошондой учурлардын бирин мындайча эскерип берди. Страховку делаешь, но все равно травма преследует. Я весь переломанный. Канчалык сактанбагын баары бир жаракат аласың. Казакстанда бир фильмге тартылып жатып, машинадан секирип, башымдан жаракат алгам. Мындан сырткары тажиктердин ашуудан атпа аттуу тасмасында коргоочу костюм кийбегендиктен денем күйүп калган. Бул кадрды тартуу учурунда Сатары агам экөөбүз бири-бирибизге өрт коюп тартуу бүткөндө өчүрүшүбүз керек болчу. Жетишпей калгандыктан денебизден жарат алып калганбыз. Бирок өзүбүздүн кемчилигибизди билип алдык. И обгорели прилично. У Сатара руки, у меня лицо там обгорело. Ну, травмировались. Но зато поняли ошибки свои. Чет өлкөлүк тасмаларга тартылып жүргөн соң гонорарыңыз канча деген суроо жаралбай койбойт экен. Бирок Султанбек мырза алган акысы тууралуу ачык айткан жок. Чаще идем у нас на Кыргызфильм, то, что снимают, мы знаем, что у нас слабый бюджет. Бизде тасманы аз каражат менен тартышат. Бирок биз кыргыз тасмасын өнүктүрүү үчүн ар кандай түрүктөрдү жасоого макул болобуз. Ал эми казак, орустар менен иштешип жатканда өзүбүздүн баабыз бар. Андан ылдый эч бир тасмага тартылбайбыз. С фирмачами, с казахами, с россиянами, они уже знают, там есть определенные ставки, ниже которых мы не имеем права даже опускать. Учурда кыргыз каскадерлору белгилүү казак цирк өнөрүнүн ээси Жандарбек Куңгужинов негиздеген Номад каскадерлор тобунун атынан чет өлкөлүк тасмаларга тартылып келишет. Машыгуулар көбүнчө Казакстанда жана Бишкек шаарында өтөт. Бишкектеги машыгуу залына барганыбызда каскадер болобуз деген жаштарга күбө болдук. Алардын бири Дамир Ашымов. Ал 2010-жылдан бери бул кесиптин ысыгына күйүп, суугуна чыдап келет. Бул мен кичинекей кезимден эле кызыкчумун. Кичинекей кезимде чоң атамдын аттары болчу. Ошолор менен эле минип жүрүп, анан өзүм кылыч менен иштеген жакшы көрчүмүн. Айкидо менен машыгып жүрүп, анан айкидодо тренерим, могу жакта каскадер Мурат Бурханов деген тренерге алып келди. Ал менен ошо фехтованияны үйрөттү. Фехтованияны үйрөтүп, ошондон анан билген жокмун мен байкенин каскадер экенин. Анан ошол кылыч менен үйрөтөт экен деген ошого келген. Ошонун аркылуу эле могу жакта тренировка кылып, фехтованиялар көрсөтүп, анан ошол Мурат байке видео түшүрүп алып, Казакстанда Номад группасынын эмеси бар экен. Жайдок Куңгужинов деген ошого жиберген. Ошол көрүп, анан ошол чакырган. Биринчи съемкам ошол. Вот анан ошол Мурат байке аркылуу анан бул жактагы Кыргызстандын каскадерлору менен таанышып, ошолор менен иштеп. Каарманыбыз каскадерлык кесипти казактардын Миң бала тасмасына тартылуудан баштаган. Андан соң Курманжан Датка, Шамбала, гонщик, таксист тасмаларына да тартылган. Таксист, гонщикте ойнодум. Ошол жерде жанагы машина менен келип, жанагы тактай саткан жерлер бар го. Ошол жерлерде секирип, ошол жерден саттылар секирип чыгып, ошол жерлерде иштегенбиз. Адел Ахматов байке ошол жерде постановщик трюков болгон. Таксист, ана кыз. Бизде көбүнчө гимнастика, фехтование, исторический кинолор болгондон кийин кылыч менен көбүнчө фехтованияларды не кылабыз. Аттан кулап, паденияларда турган. Диана Ашырбаева 16 жашта. Ал келечекте актриса болууну кыялданат. Буга кошумча каскадерлык кооптуу кесип экенине карабай, бул жаатта да өзүн сынап көргүсү келет. Мен өзүм боевая кызмын.
ушташ жака кыймын да бемден эмес бирок өзүм таэквондо менен баштагам, анан бияка да кызыгып кетип мына жака келип баштагам. Акта мен көбүнчө аттын үстүндө иштейм, жыгылгам уже. Башым жыгылгандай эле коркунуч деле жок. Андай техниканы билсең, жакшы эле кетерсиң. Мамам поддержка берет, давай занимайся, кыл, наоборот, артыма түртүп турат, бирок абайла дейт да, жакшы эметип билсең, абайлай көрчү жыгылба депчи. Элибизде келечек жаштардын колунда делет. Анысы сыңары ушу кичинекей залда машыгып жаткан улан кыздар Голливуд тасмаларына тартылып калышы толук мүмкүн. Сөз акырында кыргыз каскадерлору дүйнөнү таң калтырып, кыргыз эли тайманбас, эр жүрөк дедиртип, элдин сыймыгы болуп жүрө беришсин демекчибиз.